Теңир Мусага мындай деди: "Мен Теңирмин. Мен сага айткандым баарын Мисир падышасы фараонго айт." Муса болсо Теңирдин алдында мындай деди: "Мен сөзгө жокмун, фараон мени кантип уксун." 7-бөлүм. Бирок Теңир Мусага мындай деди: "Билип кой, мен сени фараонго кудай кылып койдум. Ал эми бир тууганың Арун сенин пайгамбарың болот. Сен ага мен буйругандын баарын айтасың. Бир тууганың Арун болсо фараонго Исраил уулдарын өз жериңен кое бер деп айт. Бирок мен фараондун жүрөгүн катуулантып коем да Мисир жеринде өзүмдүн көптөгөн жышаандарымды, кереметтеримди көрсөтөм. Фараон силерди укпайт. Ошондо мен Мисирге күч колдонуп, аларды катуу жазалап, өзүмдүн кошуунумду, өзүмдүн элим Исраил уулдарын Мисир жеринен алып чыгам. Мен Мисирди катуу жазалап, алардын арасынан Исраил уулдарын алып чыгам. Ошондо мисирликтер менин Теңир экенимди билишет." Муса менен Арун Теңир буйругандай кылышты. Фараон менен сүйлөшкөн убакта Муса 80 жашта, ал эми Арун 83 жашта эле.